Жаш кыздарды зордоба. Урматтуу эже карындаштарым, сиз ким болбоңуз, сиз ар дайым коргоодосуз. Алардын алдында кордолушуңуз мүмкүн, бирок башка коомдордун алдында, башка эркектердин алдында ар дайым коргоодосуз. Эч качан коркпоңуз. Билесизби, бир жашы жете элек кыз, 18ге чыга элек кыз ушундай деп жарылды, бакырды. Не деди? Мен эч кимге эч нерсени айта алган жокмун. Себеби ишенбейт деп ойлодум дейт да. Ишенсиздик, анан уялыш бул кылмышкерге дух берет, мотивация берет, күч берет. Кайсыдыр бир жерде бир кичинекей кыз кордук көрүп атса, ал жакын тегерегинен кордук көрүп атат. Өкүнүчтүүсү дүйнөдө 3 аялдын бирөөсү сөзсүз түрдө зомбулук көрөт башка эркектер алдында. Ал эркек көчөдөн башка Америкадан башка бирөө келип зордобойт, жакындык кылбайт. Ким? Өзүнүн эле территориясындагы жакындарынан зомбулук көрөт экен. Ошондуктан Түркияга бир түрк менен сухбеттешип сүйлөшүп калган учурубузда кыргыздар силер кызганбайсыңар дейт да. Мына Түркия, Истанбулдун бир көчөлөрүн аралагын, кыргыз кыздар толтурат. Кыргызстанга бардым, Кыргызстандын өзүндө дагы мектепке өзүң жөнөтүп коесуңар, кайра алып келгенде өзүңөр алып келбейсиңер, өздөрү келет пешком, келгенге чейин не деген нерселер болуп кетиши мүмкүн, и болуп атат дагы. Айтайын дегеним, кызганышыбыз керек, урматтуу эркектер. Өзгөчө бүгүн жаш секелек кыздарыбыз болсо, катуу турушубуз керек. Ошондой экен, эч качан унчукпай калба. Урматтуу эже карындашым, ар дайым коргоодосуң.